Атаңдың көрер дүние тозақ олған ұшықта, жер жүгілген тұмшықта, кең Қырымдың ойында. ЮНЕСКОнун адамзат маданиятынын материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине кирген Манас Семетей Сейиттек үчилтиги дүйнөдө теңдеши жок ыр менен жазылган дастан болуп эсептелет. Бул үчилтик дүйнөдөгү эң көлөмдүү эпос катарында Гиннестин рекорддор китебине жазылган. Үчилтик дастанды жана анын уландысы болгон Кенен, Алымсарак, Кулансарак окуяларын айткан Саякбай Каралаев 1,5 миллион сапты жатка айтканы менен өзгөчөлөнгөн кайталангыс таланттын ээси болгон. Бүгүнкү күндө ушул тирүү эпосубуз, Манасыбызды айтсак болот. Себеби дүйнөдө канчалаган эпостор бар, баары өлүү эпос боюнча калды, кагазда калды. Бүгүнкү күндө ушул кишилердин айткан манасы тирүү эпос боюнча калып атат. Ар бир кыргыздын жүрөгүндө Манас жашаганда, анан ошондо биз жакшы деңгээлге, кыргыз дүйнөлүк деңгээлге чыгабыз деген ойдобуз. Бүгүн Кадырбай Мамбетакунов атындагы Нарын педагогикалык колледжинде улуу манасчы Саякбай Каралаевдин 130 жылдыгына карата маданий иш-чара өттү. Аны Сагынбай Орозбаков атындагы Нарын облустук китепканасынын кызматкерлери менен аталган окуу жайдын кыргыз тилчи мугалимдери биргеликте уюштурган. Биздин Манас таануу жана маалымат берүү бөлүмүндө бүгүнкү күндө ошо Манас эпосу жана манасчылар жөнүндө 2000ге чукул адабияттар бар. Жыл ичинде болсо манасчы, Залкар манасчы Саякбай Каралаевдин 130 жылдыгына карата окуучуларды чакырып көптөгөн иш-чаралар болуп өттү. Жана ошондой эле атайын маалымат тактабыз бар. Ушулга маалыматтар дайыма илинип турду. Иш-чарада аталган окуу жайдын студенттери тарабынан сахналаштырылган оюн зоок тартууланып, Нарын мамлекеттик университетинин окутуучулары Залкар манасчынын өмүрү, чыгармачылыгы тууралуу баяндамаларын жасашты. Ошондой эле китеп көргөзмө уюштурулду. Манас таануу клубу ар бир айга ылайык иш планга ылайык иш алып барат. Ал иш планда дебаттар, илимий конференциялар, СРС конкурстары өтүлүп турат. Бүгүнкү 4-декабрь Манас эпосунун күнүнө карата дагы Нарын областык Сагынбай Орозбаков атындагы китепкана менен биргеликте конференция өтүүнү пландаганбыз. Конференциянын максаты Манас эпосунун улуулугун, баалуулугун даңазалоо. Бийик десем чөптөй, жалгыз десем көптөй көрүнөсүңөр. Эй, силер кимсиңер? Манас күнүнө карата ушундай эле самалык Эсенгул Ибраев атындагы Нарын райондук китепканада дагы өткөрүлдү. Бул жерде дагы Манас эпосунан үзүндүлөр айтылып, Дөбөлүү айылындагы Өмүр Токтосунов атындагы орто мектебинин окуучулары Семетейдин бала чагы боюнча театралдаштырылган оюн көргөзүштү. Андан тышкары кыргыз эл артисти Саякбай Каралаевдин Манас эпосуна кошкон салымы тууралуу дарстар окулду. Ошо жаш муунарды Манас эпосу менен ушул жүрөгүнөн өткөрүп ушул эпосту. Ошо жаштар элин, жерин, биздин кыргыз элинин каада салтын ушул Манас эпосу менен билиш керек да. Мына президенттин сөзү демөөрүчү болуп, колдоосу менен жакын эле ушул баардык китепканалардын баарына жаңы адабияттар менен кабыз кылдык. Мына ушунун ичинде да Манас эпосунун толук жаңы чыккан, басылып чыккан ушу китептер келди. Манас эпосунун күнү жылыга 4-декабрда өкмөттүн токтому менен 2015 жылдан бери белгиленип келет. Максаты улуттук сыймыгыбыз, баалуулугубуз болгон көлөмдүү дастанды жаш муундарга улуттук идеологиянын башаты катары жеткирүү болууда. Жалпы көлөмү 937 000 саптан турган классикалык чыгарманын туунду тарбиялык мааниси катары Манастын 7 осуяты иштелип чыккан. Максат Абдыракунов, Алмаз Асанов, Нарын жаңылыктары.